Жогорку кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты, экс-вице-спикери, юридика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сіңирген экономисти Кубанычбек Исабековдун мекенибиз кыргызстандыктарга, Кыргыз Республикасынын президентине, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине кайрылуусу. Азыр бүткүл дүйнө жүзү боюнча эң чоң көйгөйгө айланган коронавирус оорусу, тактап айтканда COVID-2019 жүрүп жатат. Анын ичинде Германия дагы бар. Мен 1 айдан бери Германияда дарыланууда элем. 2020 жылдын 20 мартында Стамбул аркылуу Кыргызстанга учмакмын. Тилекке каршы Турцияга рейсти токтотуп коюшту. Менин дарылануум дагы бүтүп жаткан. Апрель айында дагы келип, мини-операция кылдырмакмын. Тилекке каршы андай болбой калып жатат. Москва аркылуу кеткенге аракет кылып жатам. Бирок кечээден бери Россиядагы жабылды деген маалымат берилип жатат. Италияда эле бир суткада 500гө жакын киши бул оорудан өтүп кетип жатат. Алардын көбү жашы боюнча 60-тан ашкандар. Австрия, Италия, Болгария, Венгрия, Польша, Словакия сыяктуу Европа мамлекеттеринин көпчүлүгү жабылды. Бүгүндөн баштап Германияда дагы жабылып жатат. Штутгарт, Мюнхен, Франкфурт, Ганновер шаарларына мурда келип жаткан учактар дагы келбей калды. Заводдор, Мерседес баш болуп, мамлекеттик ишканалар, мектеп, бала бакчалар жабылды. Тамак аш сатылган дүкөндөрдө кээ бир шаарларда тамак азыктары калбай баратат. Дарыканаларда маска, антисептический препараттар да жок. Сактансаң сактаармын дегендей, бул жакта да атайын чаралар көрүлүп жатат. Андан сырткары тамак аш коопсуздугу болсун деп, иш токтоп калбаш үчүн жана жумушсуз калышпасын деген ой менен Германияда чакан ишканаларга өзгөчө айыл чарба продукциясын өндүрүш жасап жаткан фермерлерге эч кандай проценти жок эле материалдык жардам берилип жатат. Ишканаларга салыктардын кичине азайтып жатышат. Саламаттыкты сактоо жагына дагы көңүл бурулуп жатат. Россия күчтүү мамлекет катары өзлөрүнүн жарандарын Аэрофлот авиакомпаниясы менен чыгарып кетип жатат. Россиянын өкмөтү, президенти чара көрүп, бул жакта элчилиги күнү-түнү иштеп, авиа өкүлчүлүгү дагы иш алып барып жатышат. Тилекке каршы биздин учактар Европа мамлекеттерине учпай калганына көп болду. Ошондуктан Россиянын бийлиги менен сүйлөшүп, биздин жарандарды дагы алып кетишсе жакшы болмок. Ошондой эле Украинанын президенти Владимир Зеленский ири бизнесмен менен сүйлөшүп, алардын каржылоосу менен учактарды жиберип, Европадан жана башка коронавирус көп болуп жаткан мамлекеттерден өзлөрүнүн жарандарын чыгарып кетип жатышат. КМШнын жарандарынын Германиянын медицинасы жакшы деп кеткилери келбегендери дагы бар. Биринчи кезекте биздин өкмөт, бийлик дагы өзлөрүнүн жарандарын ойлоп чара көрүшү керек эле. Мен угуп көрүп жатам. Кыргызстандан көп каттамдар токтоп калды. Турцияга, Иранга, Кытайга, Индияга, Арабияга, Дубайга, Россиянын бир топ шаарларына, коңшу Казакстанга, Өзбекстанга каттоо токтоду. Тилекке каршы биздин экономикабыз төмөн. Өкмөт Европада ишкерлерине жардам бере албайт. Коронавируска каршы боло турган санитардык маскалар Кыргызстандан тезирээк чыгарылса жакшы болор эле. Кийим тиккен ишканалар дагы ишин токтотуп жатат деп угуп жатам. Алар маска тигип баштап, арзан баада сатылса элге журтка жакшы болор эле. Жана ошол эле маалда кыргыз элиме кайрылар элем. Дүрбөлөң кылбай өзүбүз дагы чара көрүп, бала бакыраны карайлы. Тилекке каршы Кыргызстандагы дагы коронавирус оорусу катталды деген маалымат чыкты. Саламаттыкты сактоо министрлиги берип жаткан сунуштарды аткарып, көп чогулуштарды азайтсак, бийлик өкүлдөрүнө кайрылар элем. Президентке, өкмөткө, жогорку кеңешке, биринчи кезекте чек арада кызмат кылгандарга, медициналык кызматкерлерине көңүл бөлүп, каражат бөлүп берип, айлыгын 2-3 эсе көтөрүп, керектүү техникаларды берип, коопсуздугуна дагы көңүл бөлсө. Себеби доктурларды да сабаган фактылар бар. Жолдон келе жаткан тез жардамды өткөрбөй койгон учурлар кездешпей койбойт. Элчиликке тапшырма берип, канча киши өлкөлөрдө бар, канча киши калды, канча киши кеткиси келип жатканын билишсе. Тышкы иштер министрлиги ишин күжүрмөндүүлүк менен алып баруусу зарыл болуп турат. Бүт дүйнө жүзү бул оору менен күрөшүп жатат. Кыргыз эли журтубуз мындай оор заманда бир үй бүлөдөй, бир туугандай болуп бирикчү элек. Башыбыздан мындан жаман 2-чи дүйнөлүк жана ата мекендик согуштарды деле өткөргөнбүз. Бирок бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып келгенбиз. Мен Матраимов мырзанын үй бүлөсүнө, шайлоого барам деген бизнесмендерге, партияларга да кайрылар элем. Кыргызстандык жарандарды өз мекенине кайтып келишине жардам көрсөтүшсө жакшы болор эле. Бийлик дагы жардам бере алчу жарандарыбызды чогултуп көмөк көрсөтүшү керек. Тез чара көрбөсө элдин чыгымы көбөйүп жатат.
Бул дүйнөлүк ооруга баарыбыз бирдикте туралы деп мен кайрылат элем. Бул жактын медицинасы кандай жакшы болсо дагы элиме, жериме жетким келет. Карантинге жатып чыксам дагы бала бакыра, үй бүлөмдү көрүп элим менен болсом дейм. Аман-эсен болуңуздар элим журтум. Мен сиздерге алыста болсом дагы ысык саламымды айтам. Мен дагы Кыргызстанымдын абасын жутуп, суусун ичкенге, үйүмө, мекениме кайтканга болгон аракетимди жасап жатам. Элиме аман-эсенчилик, бекем ден соолук, ынтымак, кайраттуулук, туруктуулук жана бакубат жашоо каалап, урматтоо менен Кубанычбек Исабеков.